Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Ант беремин. Ант беремин. Аскердик антка келтиришиңер менен куттуктаймын. 2021 жылдын 27 августунда 36-806 аскер бөлүгүндө мобилизациялык резервдин жыйыны аяктап, жоокерлердин ант берүү салтанаттуу аземи болуп өттү. Мобилизациялык резервдин жыйынына Кыргыз Республикасынын түштүк регионунан келген 22 жаштан 40 жашка чейинки 250 Кыргыз Республикасынын жарандары чакырылып, алар бир ай бою аскер ишин үйрөнүштү. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамынын 21 беренесине ылайык 22 жашка чыккан райондук чакыруу комиссияларынын чечимдери менен чакыруу мөөнөтүнөн кийинкиге жылдырууга жана андан бошотууга ээ болбогон жарандар жана аларга карата укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурда мобилизациялык резервдин жыйындарынан өтүүгө укуктуу. Ошондой эле мурда ар кандай себептер менен альтернативдик кызматты өтөгөн жарандар дагы аталган мыйзамдын негизинде мобилизациялык жыйындарга катыша алат. Коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү дагы аябоого ант беремин. Ошондо дайыма өзүңөрдү мына кийген солдаттык кийимиңерди эстеп, бүгүнкү берген антыңарды эстеп, элди, жерди, мекенди коргогонго дайыма түнү күнү өзүңөрдү салымыңарды коштуңар.